Таласта Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбековго атайын даярдалган кишилердин чыр салганы аны ошол эле күнү жергиликтүү мамлекеттик телеканалдардан жамандатканы бул өтө кейиштүү көрүнүш. Ошол эле убакта бул абдан жаман өнөкөт. Мисалы бүгүн Момбековго провокация кылса, эртең дагы башка оппозиция өкүлдөрүнө мындан дагы жаман чагым болушу мүмкүн. Момбековго ызы чуу салып, атайын аны видеого тартып, чыгарышып, анан фейктер менен бир тараптуу жамандап киргени бул мындай өтө ыплас ыкма. Саясий күрөштө мындай жол менен күрөшүү жигитчиликке жатпай турган иш. Мына мен сиздерге 2008-жылы Каркыра жайлоосунун жана 4 пансионаттын Казакстанга берилишине каршы оппозиция Ысык көлдүн Түп районунда митинг өткөргөндө дагы ушул оон аялдарды, дүжүрлөрдү бийлик оппозицияга каршы пайдаланган. Жумуртка менен урдуруп, керек болсо оппозицияга кол көтөрүп, мына Болот шер кече өтүп кетти. Ошондой кишилерди да бийлик мындай даярдаган. Ажан аялдар, дүжүр эркектер таш таяк колдонуп кууп чыгышкан. Бирок ошого карабай ак жолчу депутаттар Каркыраны, жерибизди өткөрүп берген казактарга. Ошондуктан мен бардык бийлик өкүлдөрүнө эскертет элем. Саясий каршылаштар менен чындыкты таамай айтып, сындап жаткандар менен мындай ыплас деңгээлде күрөшпөгүлө. Рыскелди Момбеков парламентке келгенден бери карапайым жарандардын көйгөйүн көтөрүп жүрөт. Акыйкат издеген жүздөгөн адамдарга пайдасы тийди. Бийликке жагалданбайт. Дайыма ошо элдин үнүн коркпостон жеткирип турган саналуу депутаттардын бири. Мындай адамдарга, дүжүр кишилерди колдонгонуңар өзүңөр үчүн деле абийир алып келбейт. Урматтуу таластык туугандар, сиздер да мындай кара ниет адамдардын, өзүнүн күнүмдүк бийлигин гана ойлогондордун куралы болуп калбаңыздар. Ак менен караны ажырата билели. Сабатсыздар уюштурган чагымга алдырбайлы. Тарыхта дайыма ошо элдик кишилерге алсыздар бут тосуп келген. Бирок бул утурумдук жана элибиз кимдин ким экенин абдан жакшы билип калды. Тынччылык болсун.